Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштык берешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин токтотуп, ал камактан бошотулганын маалымдады. Ошону менен бирге атайын кызмат октябрдан бери коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында 5 миллиард сомду мамлекеттик казынага кайтарганын билдирди. Жемкорлукка каршы күрөш кыргыз коомчулугунда талкууланган башкы темалардын бири болуп жатат. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында ушул теманы талкуулайбыз. Программабызга акыйкатчы Токон Мамытов, юрист Кайрат Осмоналиев, жарандык активист Рустан Акматбек, Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жана мурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов катышат. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштык берешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмышы токтотулганын, ал камактан бошотулганын маалымдап атат. Буга Матраимовдордун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү табылбагандыгы себеп болгон экен. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште Матраимовдун маселеси боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Алды менен ошол кыска видеону көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Biz akırkı жолу Райымбек Матраимовду жанагы камакка алганда ошол Али Тактоконовдун жана Азаттык радиосунун иликтөөсүнүн негизинде баягы Райымбек Матраимовдун чет жерде имуществолору бар, ошолорду караган жоксуңар, ошолорду толтогон жоксуңар деген бизге доолор коюлган. Ошондон биз ал кишини башка жака, чет жака качып кетпеш үчүн аны биз камакка алганбыз. Камакка алып, ошол акыркы 2 айда биз бардык мамлекеттерге запростор жөнөттүк. Бул СНГ мамлекеттердин баарына жөнөттүк. Кытай, Эмираты, Дубай баарына жөнөттүк. Ошол жактан бизге азыр жооптор келип түштү. Ошол жооптор келип түшкөн негизинде бардык мамлекеттик органдар Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлөсүнүн чет жерлерде имуществосу жок, өзүнө катталган жана жакындарына катталган эч кандай бир үй мүлктөрү жок деген кагаздар келип түштү бизге. Ошондон кийин гана биз ишти токтотуп, аны чыгарганга мажбур болдук. Чет мамлекетте мүлкү жок дегенге сиз өзүңүз ишенесизби? Мен документтерге гана ишенем. Бизге расмий түрдө бардык мамлекеттерден жооптор келип түштү. Акыркы жооп бизге ошо бир жума болду, Дубайдан келип түштү. Бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев болду. Коомчулукта Матраимовдун ишинин токтотулушунун укуктук жана саясий жагы талкууланып атат. Мен алгачкы суроону Эркай Мамбеталиев сизге бергим келип турат. УКМК маалыматын сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен жеке өзүм деле эмес, баягы коомчулуктагы толуп аткан пикирди дагы айта кетсем, себеби бул көптөн бери талкууланып келаткан маселе. Бүгүн эле чыккан жок, чыгарганда ошо күздөн бери же болбосо ошо OCRP, Клуб KG жана Азаттыктын биргелешип чыгарган изилдөөсүнөн бери эле келаткан талкуу. Албетте көптөгөн суроолорду жаратып, анан бүгүнкү чыгарган бийликтин бул кадамын албетте көптөгөн суроолорду коомдо талкууланып жатат. Социалдык тармактарды карасаңыздар деле абдан көп суроолорду жаратышып, биринчиден бул эмне себептен суроо бул жерде көбүнчө бийликке эмне схемалар менен иштелди, же болбосо документтер кайсыл, кантип бааланды эле буга чейин, андай болсо ошол мамлекетке төгүп берген акчалар эмненин негизинде бааланган, кайсы методика менен бааланган, ошондой көптөгөн суроолордун негизинде албетте коомчулукта мен ойлойм мындай ишенбегистик пикир туулуп жатат азыркы күндө. Сизге чоң рахмат. Чындап эле азыр коомчулукта ошо УКМК тараткан маалымат жетишсиз, кыска, бул ишти кандай жол менен тергеди деген суроолор болуп атат. Мисалы чет өлкөлөргө жиберилген суроо өтүнүчтөрдүн, аяктан келген жооптордун мазмунун биз билбейбиз. Токон мырза, сиз эмне дейт элеңиз ушундай пикирлерге?
Эми азырынча менде ушул улуттук коопсуздук кызматыны тараткан маалыматка каршы кандайдыр бир бөлөк документтер, бөлөк маалыматтар жок. Бирок бир эле кайрылып суранып кетет элем. Ушул менин бүгүнкү студияга катышкан меймандар айткан суроолорду, сөздөрдү эске алып туруп, мен ойлойм жанагы материалдарды жарыкка чыгарса. Эмненин негизинде, кайсы жерден, кандай жооп келген, жанагы биз бүгүн билип атабыз. Азаттык радионун корреспонденттери бир топ маселелер, бир 15-20 маселени, суроолорду коюп кеткен. Ошол суроолорго негизи жооп берсе болот да, жооп берип, ошону жарыкка чыгарып, мында ачыкка жарыялап койсо, ошондо коомчулукта кандайдыр бир баягы чийки май жегендей мындай эме сезим болбой, коомчулукта ишенип калат. Бул учурда бүгүнкү күнү эң биринчи улуттук коопсуздук кызматы ушул жакты жакшы ойлонуп туруп, ошол материалдарды даярдап туруп, коомчулукка жарыялап койсо, ошондо бүт суроолор, мен ойлойм, суроолорго жооп алып, анан бул маселе жабылат болуш керек. Анын ичинде чет мамлекеттерден келген жоопторду деле жарыяласа болобу? Сөз түрдө ал жерде эгерде бир кандайдыр бир жабык маалыматтарга тиешелүү болуп, жабык маалыматтар келсе, албетте аны жарыялабайт. Бирок жана ачык маалыматтардын баарын коомчулукка жеткирип жарыялап коюш керек. Себеби бул өзү резонанс түш болду да. Бул инсанды бир нече жолу камалды, кой берди, кайра камады, сурак жүргүздү, анан бул акча төлөдү, анан ашага карабастан кайра эле камап коюшту. Мына азыр коомчулук жанагы бүгүнкү күнү суроону талап кылып атканы, жана социалдык тармакта ызы чуу болуп аткан мына ушул суроолор жаратылып атат. Мен ойлойм, жакынкы арада улуттук коопсуздук кызматы тергөө бөлүмү ушунун баарына жооп берип туруп, бир жарыя берип койсо, ошондо бул маселе жабылат болуш керек да. Кыргыз саясатчылары бийликте жүргөн адамдар кирешелерин жашырат, башка бир адамдарга, туугандарына, досторуна каттатат, же аты жыты жок бир фирмаларга каттатат деп айтып эле жүрөбүз. Матраимовдун байлыктарын башка адамдарга жаздырып, жашырып коюу ыктымалдыгы канчалык? Кайрат мырза, сизден сурагым келип турат. Эми биринчиден бул иште чекит коюлу элек. Анткени бул акыркы чечим эмес да. Ол иш токтотулуптур. Азыркы учурда жана күнөөсү далилдеген далилдер ошол эле чет мамлекеттерде мүлк боюнча маалымат жок экен. Укуктук жактан алганда иш токтотулду деген эмнени түшүндүрөт? Кайра козголуп калышы мүмкүнбү? Албетте, чекит коюлу элек. Бул акталган жок биринчиден. Анан ага чейин деле биз билебиз, мурунку иштер менен мойнуна алган, күнөөлүү болуп табылган. Ошон үчүн жанагы келишимди, ошол кызмат сделканы келишимге кол коюлган болчу. Ошондуктан жана эмесин акчасын төлөп, жартылай мүлкүн мамлекетке тапшырып, ошону менен бошотулган болчу. Бул биринчи иш менен да, мен билгендей. Ошондуктан дагы бир жолу айтып коеюн, муну чекит коюлу элек. И практикада негизи эгер азыр кандай бир далилдер табылса, ар кандай булактардан, ошол эле Азаттыктан же башка ошол эле тергөөдөн, мисалы эртең эле ошол ситуация өзгөрүшү мүмкүн. Эгер ошондой далилдер табылса, анда мен ойлойм, албетте башка ошондой кадамдар болушу мүмкүн. Руслан мырза, ошо Азаттык радиосу башка өнөктөш медиалар менен биргелешип жарыялаган иликтөөдө Матраимовдордун кеминде эле ошо Дубайда сатып алган жерлери, бизнеси, үй бүлөсү жашаган чоң баатири тууралуу ишенимдүү маалыматтар чыккан. Ушул маалыматтарды укук короо органдары канчалык иликтеди деп ойлойсуз? Эми бул базар күнү референдум өтпөдү. Референдум өттү, жанагыдай макул болду эл. Анан биринчи баягы кадамдар аябай маанилүү болчу да. Бүгүнкү мына чыгарган биринчи эле кабары биз жаңы бийлик үчүн деле өлкөнүн мындан кийин ала турган багыт өзгөчө коррупция менен күрөшүү боюнча аябай мындай эме болчу. Белги болду да, бир көрсөткүч болду. Демек мындан кийин кандай болот?
бул жерде бир суроо бар да, мисалы бийлик алмашканга чейин деле ошол эле күч органдары эчтеке таппай койбоду Райым Матраимов боюнча. Мен кеминде 3 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп, бир такыр Кыргызстандын күн тартибинен түшпөй койду да. Эми бийлик алмашканга чейин эчтеке таппай койгон күч органдары бийлик алмашкандан кийин коомдун басымы менен бул маселени күн тартипке алып туруп, жанагыда кароого аргасыз болгондон кийин эми кайра келип жанагыдай референдум бүт саясий процесстерин баарын өткөргөндөн кийин эми эчтеке таппадык деп коет. Буга биз эмнеге ишенишибиз керек да? Анткени себеби дегенде ал жерде массалык маалымат каражаттары баягы президент менен жолугушууда эле жарандар жөнөкөй жарандар айта баштаган нерсени биздин күч органдарын көрбөй калуусу бул эми канчалык акылга сыйган нерсе, бул аябай суроо жаратат да. Анан мен эң таң калган нерсем бул киши жанагы ошол эле укмк эчтеке таппай жүрүп эле анан бир убакта адал көмүскө киришелер бар экен, ага 40 киши тиешеси бар экен деп коюп, анан бул эмне менен бүттү? Эчтеке менен бүткөн жок да. Бул жалгыз ошол киши эле тиги жоопко тартылды да, ага 40 киши эмне болду? 40 киши мисалы ушул боюнча деле суроо бар. Анан баягы азыр ушул маселени коррупцияны көтөрсө деле мындай бөлүнүп жарылууга өтүлүп алдык да. Биз коррупция дегенде бир нерсени аңдап алсак да, коррупция бул Матраимовдун чет өлкөдөгү жанагы мүлктөр эмес. Коррупция бул деген ошол мүлктөрдү сатып алган үчүн биздин колубузга тибей калган больница, мектеп, бала бакча, азыркы жакыр абалыбыз, мамлекеттин келген азыркы эң байкуш абалынын баарын себебинен ушул маселе маанилүү болуп атат да. Болбосо азыр аябай мындай бул көрсөтүп атышат да, Азаттык ошол Райым Матраимовго аябай журналисттер тиги мындай өч алгысы келип атат дегендейчи. Биздин байкуш болгон үчүн, жакыр болгон үчүн биз ушул маселени кайра козгоого коом дагы жанагы айткандай кайра эмне үчүн нааразы болуп шок болуп атат? Бул кандай депчи? Анткени мындан кийин демек адилеттик, мындан кийин коррупция менен күрөш деле болбойт экен да. Буга биз бүгүн мындай ынандык да баарыбыз. Башка сөз менен мындай адвокаттык бир позиция эмеси көрүнүп атат да, УКМКнычы. Адвокаттык. Запрос жөнөтүп койдук. Эчтеке мындай формалдуу түрдө эч кандай мындай маанилүү маалымат жок экен, далилдер жок экен депчи. Эми бул процесс негизи коррупция менен күрөшү ачык болуш керек. Керек болсо мындай эмелерин көрсөтүп коюш керек. Биякта эч кандай Максат мырзага суроо бергим келип турат. Жогоруда дагы Матраимовдун биринчи иши жөнүндө айтып кетпеди биздин конокторчу. Анан биринчи иши козголуп болгон учурда сиз өкмөттө вице-премьер-министр кызматын аркалап тургансыз. Анан 40 киши ушуга тиешелүү деп айтылды эле. Анан кийин 40 кишинин дайыны чыкпай калды деген суроолор көп болуп атат коомчулукта. Сиз кандай баалайсыз ошо биринчи ишинин бүтүшү боюнча? Пикириңиз кандай? Биринчиден мындайка биякта айтып кетишти, бийлик алмашкандан кийин. Ооба, бийлик алмашкандан кийин бул маселелерге аябай көңүл бурулду дагы, могу иштердин баары козголду. Буга чейинки эски бийликтин кылганын баарыбыз көрдүк да. Факты гана да президентибиз отурду эле ошондо. Мына фактысын деген чыгарып берип койдук. Эми иштин баары укук органдары бийлик алмашкандан кийин космостон келип түшкөн жок ал балдар. Мурунку бийликтин убагында эле иштеп аткан балдар болчу. Эми ошол балдар Сооронбай Шариповичтин убагында унчукпай отургандар кайра иш козгошуп иштешти. Булардын ордуна деген башка тергөөчүлөр келген эмес да. Ошол эле системада иштеп аткан балдар. Демек бийлик өзгөргөндөн кийин башкача иштейт экен деген нерсени элге көрсөттүк. Иш козголду. Ооба, суроолор жаралып атат. Бирок биз бийлик алмашкандан кийин, мына мен өкмөттө иштеп отурганда, эч бир тергөөгө аралашкан жокпуз. Саясий буйрутмаларды берген эмеспиз. Биз айттык, өзүңөр мыйзамдын чегинде иштегиле, өзүңөр чечимиңерди чыгаргыла. Анан өзүңөр жасап аткан иш аракеттериңерге өзүңөр жооп бересиңер. Президент эмес, өкмөт эмес, биз эмес, силер өзүңөр, анткени бизде мыйзамда жазылган. Тергөөгө деген эч ким кийлигише албайт, аралаша албайт, тергөөнүн сырын эч ким ача албайт. Кепилдиги бар. Ошонун баардыгын деген өзүңөр. Азыр мынакей биринчи иши боюнча жыйынтыкты уктуңар. Бүгүн деле жыйынтыгын мынакей Камчыбек Кыдыршаевич өзү айтып атат. Эмне себептен эмне кандай болгонун. Мунун аркасында деген саясат жок. Балдарга деген мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп буйруктарды эч ким берген жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айтып атпайбы? Тиги КМШ мамлекеттерине, Европа өлкөлөрүнө, Кытайга жана Туркияга өтүнүчтөрдү жөнөттүк, алардын жообуна жараша
ушундай чечим кабыл алынды деп. Ооба. Алардын расмий жооптору менен эле чектелип калышы керекпи? УКМК өзү дагы бир илинчек. Силер бир нерсени түшүнүп койгула. Ар бир тергөө иши өзүнүн мөөнөтүнө байланыштуу болот. Бизде деген мыйзамдарда ошондой жазылган. Ал бир кылмышты иликтөөнүн өзүнүн мөөнөтү бар. Мөөнөтүнөн өткөрсөң дагы жооп бересиң, мөөнөтүнө жеткирбей деле бүтүрүп салсаң дагы жоопко тартыласың. Ошон үчүн тергөөчүлөр мыйзамдын аркасында иштейт. Мөөнөтү келип калды. Каттардын жооптору келиптир. Келгенден кийин каттарда деген эчтеке жок, жооптору деген тергөөгө деген ушул. Биз баарыбыз коомчулук коюп аткан суроолорго жоопту тияктан бербей атышат. Бербей атса андан тергөөчүлөр эмне кылат? Кептин баары ушул жерде жатат. Бирок эчтеке токтогон эмес. Азыр иш токтотулду. Жабылды деген жок. Акталды деген эч ким жок. Эгерде ошол башка өлкөлөрдөн дагы маалыматтар келсе, ошонун негизинде бул иш кайра эле көтөрүлө берет. Биздин азыркы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн киргизгендигинин эң негизгиси коррупциялык беренелер боюнча бизде деген убакыт өтүп кетти деген нерсе жок. Ар бир убакытта эгерде коррупциялык элементи боюнча далилдеп чыкчу болсо, ошол эле күнү кайра иш козголот. Сизге чоң рахмат. Эркайым мырза, Эркайым айым, сиз кечиресиз. Сизге суроо бергим келип атат. Журналисттер таап чыккан маалыматтар ошон менен көз жазымда кала бериши керекпи? Мисалы, Инстаграмга чыккан көп маалыматтар бар, Фейсбукка чыккан көп маалыматтар бар, ондогон сүрөт, видеолор жарыяланган. УКМК айтып атат, биз расмий жооп деле алдык деп алакан жайып атат да. Мен бул суроодон биринчи мен кичине башка азыр Максат мырза сүйлөп атканда мен мындай дагы бир жолу ушу бизде бир чоң көйгөй бар экенин дагы өзүмө аныктап атам да. Ушу биздин элибиз канча мына 30 жылдан бери эле кандай деген көйгөйлөрдү көтөрүп келатат. Бирок бир чоң проблема бул мындай мамлекеттик органдар биз бир тарапта турабыз деп, жарандар бул экинчи тарапында силер түшүнгүлө деген жооп мындай ушул биздин көйгөйбү деп ойлойм да. Мамлекет бир тарапта, жарандар бир тарапта. Мамлекеттик бийликке келген адамдарыбыз эле мына биз муну кылдык, мына силер түшүнбөйсүңөр деп. Бул биздин мамлекет. Кандай маселелерди чечебиз, кандай жолдор менен чечилет, эмне болот эртеңки күн, балдарыбыз эмне болот деген маселени койбой эле биз бүгүнкү күндүк эле өзүбүздүн кызматыбыз маанилүү, бийликте отурамбы, анда мен эчтеке сүйлөбөшүм керек, же болбосо мына элдер булар тескери сүйлөп атат деген бир позицияны кармап алган нерсе бизде мындай ушу күндөн күнгө ахыбалыбызды мындай курчутуп жаман бир нерсеге түртүп келатат го дейм да. Сиздин сурооңуз боюнча эми бул чоң маселени жалгыз эле Кыргызстанда көтөрүлгөн эмес. Коррупция маселеси баарыбыз билгендей, мына бул Матраимовду Магнитский мыйзамынын алдына киргизгендигин Кыргызстан январь айында баарыбыз тең көрдүк. Бул мыйзам жөндөн жөн эле кабыл алынган эмес. Бул көп өлкөлөрдө бүгүнкү күндө мына кабыл алынып турат, ошол эле Британияда, ошол эле дагы бир нече Канадада кабыл алынган. Ал жерге жөн эле баягы ушул киргизип коелу деген нерсе эмес, анын ар жагында дагы ошо көп изилдөөлөр, ошону далилди банктардан алган далилдин баарын негизинде анан киргизилген нерсе. Ошондуктан мындай таң калыштуусу кантип биздин бийликтегилер мына эчтеке таба алган жок. Ооба мына журналисттердин издеп тапканын билбейбиз эми кандай экен деген жооптору мындай коомчулукта көп эле огош бетер мындай экиге бөлгөндүк бир нерсени туудурабы деген ойдомун да. Себеби бул жерде туурабы? Бийликке баргандан кийин башкача түйүндө деп. Сиздин соңуңуздан айтып атасыз. Сиз баштадыңыз муну. Мамлекетти да мына силер түшүнгүлө деп айтып атасыз. Журналисттердин колу жеткен маалыматтар бар. Сиздин жоогуңуздан улам айтып атам. Силер түшүнгүлө деп айтып ошол Магнитский спискасына түшкөндөрдүн тизмелерин берсин да биздин мамлекетке. Мамлекетке прокуратурага жөнөтсүн, бизге расмий түрдө бирдемени беришсин да. Ошол списокко Кыргызстандан азыркы күндө бир гана адам кирди. Ал списокто бир гана адам бар. Жок, иликтөөнү жүргүзгөндөн кийин ошол иликтөөнүн негизинде СРУсу болобу, ФБР болобу, мамлекет жөнүндө жок дегенде жөнөтүп койбойбу? Кеп мамлекет жөнүндө, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы анан эмнени кылат анан? Мамлекеттик органдар бул жерде берип койбойбу? Сиз мамлекеттик органда иштесеңиз, сиздин максатыңыз ушу Кыргызстандын бийлигиндеги отургандар анда бул эмне үчүн кирди деп ошол запросту андай болсо сиздер жөнөтүңүздөр. Сиздер ошо бийликке келип мына элдин маселесин чечебиз деп жөнөтүлгөндөн кийин анан келген жооптор жанагындай
андай болуп атпайбы, эчтеке таппай койдук Сиз деп. айтып атасыз, Магнитский Урматтуу боюнча конокторлор, азыр жөнөтүп койбойбу Кептин деп. бар Мен ошондой ошону болуп атпайбы. айтам. Шадиевдики деле ошондой отурбайбы? Канча жылдан бери? Шадиев маселесине Шадиев кайерде экенин баарын билесиңер. Максат мырза, Шадиев маселесине азыр кайтып келебиз. Это вопрос государства, как раз государство. Урматтуу биздин эмес, мен деле Урматтуу конокторлор, биз азыр кыска видео көрүп алалы, анан кийин Болду. программабызды баштайбыз. Биз жогоруда айткандай, буга чейин кыргызстандык жана эл аралык журналисттер, анын ичинде Азаттык радиосу, ОССРП, Клоп жана Белинкат Матаремовдордун чет өлкөдөгү мүлктөрүн таап чыгышкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Райымбек Матраимовго кылмышын токтотуу чечими тууралуу ошол иликтөөчү журналисттер эмне дейт? Эл аралык журналисттик иликтөөлөр борборунун директору Илья Лозовскийдин пикирин алган элек. Азыр ошол видеону көрүп алып, анан талкуубузду улантабыз. We used some other investigative techniques, including a leaked property database, which Биз бир топ убакыт мурда Матраимовдун аялы Дубайда курулуп жаткан имаратка инвестиция салганын, кеминде бир үйгө ээлик кыларын аныктаганбыз. Ошондой эле биз алардын Дубайдагы люкс классындагы пентхаус батиринде таап чыкканбыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр Матраимовдун үй бүлөсү бул батирде жашаганын анык көрсөтүп турат. Үй бүлөнүн балдарын баккан аялдын кымбат батирдин бөлмөлөрүн камерага тартып сүрөттөп берген видеосун да тапканбыз. Ал бул батирге анын кожоюну ээлик кыларын так айткан. Андан бери кожоюндар алмашы деле мүмкүн. Себеби Кыргызстанда атка минерлер кыймылсыз мүлкүн проксилерге же өздөрүнө түз тиешеси жок үчүнчү тараптарга каттаткан учурлар көп кездешет. Матраимов Кыргызстанда ушундай аракеттерге барганын да билебиз. Териштирүү иштеринин маңызы Матраимовдун азыркы тапта кыймылсыз мүлкү барбы деген эле суроодо эмес. Кеп мыйзамсыз баюу тууралуу жүрүп жатат. Биз Матраимовдун фонду көмүскөдөгү ат кесчилер түйүнүнөн акча алганын, андан көп жол менен пайдага туйтунганын, ал дале баажы бизнес менен алек болорун, анын байманалуу жашоосу алган айлыгына эч кандай дал келбей турганын айдан ачык көрсөтүп бергенбиз. Ал байлыгын көбөйтүү үчүн өз ыйгарым укуктарын кыянат пайдаланганы толук аныкталган. out of proportion to his official income. Токон мырза, мен суроомду сизге бергим келип атат. Ошо журналисттер таап чыккан маалыматтар канчалык иликтенди, кандай иликтениши керек эле? Эми бул маалыматтардын баарын албетте көңүл буруш керектерге алып туруп, журналисттер койгон маселелерге ар бир суроого жооп болуш керек. Эгер жооп болмоюнча, мына бүгүн дагы студияда уланып баратат да, жана социалдык тармакта көчөдө болгон ушул жерде бар уланып атат. Мына ошолорго ошол токтолуш үчүн жанагындай жооп алыш керек. Анан экинчи, эгерде бул кишинин чын эле тергөө ушундай токтом чыгарып, прокуратураны бекитип, ушундай күнөөсү жок десе, анда биз жана акча алган акчаны кайрып кечирим сурап, кайрып беришибиз керек мамлекет. Мындан тышкары аны камадык бир нече ай. Ага ким жооп берет? Бул иш отурду да. Бул жерде эки иш боюнча болуп атпайбы? Биринчи иши чечилген. Бул жерде азыр экинчи иши жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Хорошо, экинчи боюнча мына эки жана кылмыштуу кирешени легалдаштырган. Незаконное обогащение деп атпайбы? Бул жөнүндө азыр такталган жок деп атпайбы? Такталбагандан кийин анда жана бул киши список Магнитский. Бул өтө очень мындайча маанилүү список да, айрым мамлекеттер тааныды. Буга киргендер эртең эч жакка чыга албай калат. Чыккан жерден аны колу бутунан байлап алып кетип анын жазасын берет да. Анда тергөө тарап, биз тарап мамлекет маселе коюшубуз керек. Тиги жараны өзү дагы маселе коюп туруп, эмне себептен такталбаса, силер атайын койдуңар. Бул эмне саясий оюнбу? Же силердин кемчилигиңерби, же биздин кемчилигибизби деп туруп ушундай кабырга менен коюп, ушул маселени да чечиш керек да. Албетте жанагы тергөө журналисттер алып келген, мен дагы бир жолу кайталайын. Ол көчөдө, ар кайсы жерде, студияда же башка жерде ушул маселелердин жабыш үчүн жанагы койгон 15-20 суроого так кыска нуска жооп болсо, бул маселе жабылат. Жооп болбосо, маселе жабылбай ушундай уланат. Руслан мырза, кандай иликтенди ушу журналисттер таап чыккан маалыматтар? Кандай иликтениши керек эле? Эми бул бир гана мына сиз Райым Матраимов маселесин көтөрүп атпайсыңарбы? Андан сырткары журналисттер канчалаган коррупциялык иштерди иликтеп чыгарды. Мисалы, биздин трагедиябыз ушул болбойбу? Жанагы коррупционерлер, адвокаттар, президенттен баштап бүт укук коргоо органдары ошол кламды коргободу. Эми буга баарыбыз эле күбө болдук да, баарыбыз эле айттык муну. Эми ошол нерсе мындай тандамал жүрүп атат да.
биздеги укук коргоо органдарын жасаган нерсеси муну ачык эле айтыш керек Мақсатбек. Мындай расмий түрдө, качан эле расмий түрдө тиги биз расмий отчет үчүн жашайбызбы? Биздеги болуп аткан окуяларга баа беришибиз керек да, проблема деп айтышыбыз керек да. Мисалы танабал. Эмнеге мисалы журналисттер чыгарып атат, ага көңүл бурбайт, а бирок өзүнө оппонент болгон же өзүнө жаккан саясатчыларга же башкаларга башкача мамиле кылат бийлик. Бул макул. Революцияга чейин уланып келиптир, кемчилик экен, мурунку баягы мурас экен. Азыр деле көчө ошондой уланып атпайбы? Эл келе сол эмес да. Эл деген эмне болуп атканын, ким кантип күрөшүп атканын, ким кандай ниет алып жүргөнүн, ким чын жүрөктөн күрөшкөн же чын жүрөктөн күрөшпөгөн баарын эле көрүп атпайбы? Мен айтып атпаймынбы? Эгер жаңы бийлик бул коррупция менен күрөшө турган болсо, бул биринчи 100 күндө деле белгилүү болмок. Биринчи 100 күндө бул коррупция менен күрөшөбү же күрөшпөйбү болгон белгилүү болмок. Азыр болсо кандай болуп атат? Жарым-жартылай да. Жарым-жартылай. Мисалы, ошол эле Мақсатбекке келди, жаңы бийликке келди. А сиз айтып атасыз, ошо көрбөй калган укук коргоо органдарына чара көрдүңөрбү? Биз ошол ойдон иштеп эле ошол укук коргоо органдары ошол ойдон эле калбадыбы? А жанагы журналисттер болсо, алар мына видеосу менен, жанагыдай эмеси менен, далилдери менен азыркы дүйнөдөгү кабыл алынган, а биз дагы эле эскиде отчетто бүтүп отурабыз да, расмий кагазда мага берсин деп. Эгер ошончолук туура эмес экен, анда Матраимовдор неге фамилиясын алмаштырды мисалы? Чоң рахмат. Кайрат мырза, былтыркы октябрь окуялары дагы эскерилип кетти талкуубузда. Ошондо коомчулуктун нааразы болгон себептердин бири бул коррупция болгон да. Анан жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн сиз кандай көрүп атасыз? Эми биринчиден туура эле баратабы күрөштө? Уланып кетейин. Бул жалпы журналисттер өтө мындай оор маанилүү жумушту аткарып атышат. Керек болсо, айрым журналисттер УКМКнын тергөөчүлөрүнүн эмеси профессионализми жогорураак болуп атат да. Анткени алар кылдаттык менен мындай эметип терең изилдеп атышат да. Мындай тергөөчүлөр да. Негизи тергөөчүлөр бул журналисттерге рахмат деп айтыш керек. Анткени бир топ жумушун уже жана алдын ала жасап койчу да. Мына мондай жана эмелер багыттар бар. Ошону менен версия деп коет да. Ошолор менен иштесе, ошон үчүн ыраазычылыкты билдирем да. Анткени именно журналисттер ошол көбөй проблемаларды канча эмет көтөрүп, мына акыркы эле жана Павлюктун өлтүргөн эмесин унутуп калдыкпы? Бул 10 жыл мурун эле болгон окуя болгон да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул коррупцияга каршы күрөш бул максималдуу ачык болуш керек. Журналисттерден мындай жашырбай эле, наоборот, тыгыз бир кызматтык мамиле түзүш керек деп ойлойм да. Бул биринчиден да. Эми сиздин сурооңузга жооп берсем, албетте октябрдын окуядан кийин бул жаңы дем болду, пайда болду деп айтсаң жаңылышпайм да. Анткени андан кийин канча бир топ сенсациялар болду да. Тигиниси камалды, мунусу камалды, тигини жана элде айтып аткандай кустуруп натыйжа бар да. Эми албетте 100%га чейин өзүнүн максатына жетпесе деле, бирок жаңы дем болду. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул резонанстуу иштерди ошо өзүнүн эмесине, логикасынын эмеси менен натыйжа болуш керек. Бул жерде негизги критерий мындай да, бул жерде негизги критерий мындай. Бийлик макул, ушуга чейин кемчиликтер кетти, андай болду, мындай болду. Мындан кийин жаңы Райым Матраимовдор чыкпаш үчүн, мындан кийин жанагыдай схемалар пайда болбош үчүн эмне кылды? Мына 6 ай өттү. 6 ай өттү. Кандай кадамдар таштады? Бул дароо эле жыйынтыкка чыкпашы мүмкүн. Бирок негизги критерий ошол. Коррупция менен күрөштө аябай маанилүү болгон нерсе кандай чечкүү кадамдарга, чечимдерге барылды. Ошондой мурункудай биздин мына Кыргыздын түбүнө жете турган схемалардын же болбосо ошо Матраимовго окшогондордун пайда болбош үчүн айтып бере аласыңарбы? Мен да айтып бере албайм. Бул жөн эле жанагы анда мен айтып берейин силерге. Биз октябрда калктын калың катмарына багытталган популисттик кустурация менен эле кетип баратабыз биз. Популисттик эмес. Биз октябрда чыкканда саясий мондай уурдалган акчалар менен шайлоо бурмаланып жасалгандан эл чыкпады ошонун баардыгы. Кайсыл партия жоопкерчилик алды? Добуш сатып алгончу. Кайсы партиялык жоопкерчиликке тартылды? Азыр ошол партиялардын баардыгы мынакей шайлоого чыга албай отурушат.
Чыгып эле сопсон эле уюштуруп эле жүрбөйбү мына. Эчтеке эмес, көрүп атпайсыңарбы? Жаңы партиялардын баардыгы шайланып отурат. Бир партияны айта аласызбы? Жоопкерчиликке Жактың баары башкада болот. Жоопкерчиликке айта. Жоопкерчиликтин баарын Руслан мырза, Руслан мырза, октябрдан кийин бизди баары күнөөлөштү. Бийликти басып алды деп. Биз басып алган жокпуз. Максат мырза, Азыркы деген мыйзамдар кимдин мыйзамдары иштеп атат? Максат мырза, илгерки конституция, Текебаевдин конституциясы до сих пор иштеп атат. Кыйкырбай сүйлөйлү, жакшы сүйлөйлү. А силер деген аны бизде айтып атасыздар. Айт, сиз да мага ошентип айтыңыз. Сиз да мага ошентип айтыңыз. Мен деле ошентип айтып атпаймынбы силерге? Максат мырза, сабыр кылыңыз, мен сизге суроо бергим келип атат. Ошол жанагы 2 миллиард сом төлөдү Матраимов. Ошол сумма каяктан чыкты, кантип эсептелди деген коомчулукта дагы суроо көп да. Сиз ошол кезде вице-премьер-министр болуп тургансыз. Кандай документтер менен эсептелди? Ошол документтер бир коомчулукка ачык болуш керек. Мен вице-премьер болуп турганда ушундай иликтөө иштерине аралашкан эмесмин. Бирок ошо биз ошого да укугубуз жок, ошону түшүнүп койгула. Бул суроону башкы прокуратурага бергиле, адвокаттарына бергиле. Анан бизде жогорку кеңеште комитет отурат. Ошону көзөмөлдөйт. Ал комитетти көзөмөлдөгөн ким? Оппозицияда отурган партиялар. Ошолордого суроолорду бергиле. Ошо коомчулукта ушундай суроо болбош үчүн кантип эсептеди? Ким кылыш керек ушуну? Коомчулукта ушундай суроолор болбош үчүн кантип эсептелгени тууралуу маалыматтар ачык болуш керекпи, берилиш керекпи? Аны деген башкы прокуратура менен тергөө органдары ачыкка чыгарат. Анткени деген тергөөнүн кепилдиги бар да, купуя сыры бар. Аны деген ачыкка чыгарып эртең деген тергөөчүлөр жоопко тартылат. Ошон үчүн мыйзамдуу жол менен жасаш керек. Мыйзамдуу жолу жанагы комитетке чакыргыла. Комитетте деген ушунун баарын көзөмөлгө алган депутаттар отурат. Бүт бары ошо жака келип туруп баары келишsin анан карасын ошо жактан. Мыйзамдын чегинде жасалган. Жогорку кеңештин комитети Райым Матраимов боюнча отчетто анын атыны жазганга дагы белсенген эмес. Атыны дагы жазгандан корккон. Буагында. Мына мыйзамдуу түрдө кандай болгон. Атыны дагы жаза алган эмес. Чү атыны дагы интервьюда айта албай, ошо менен аяк жабылып аяк жабылып койгон. Матраимовдун комиссиясы качан жасалды эле? Ошол убакытта жасалган болчу. Кечиресиз, Эркай Меженин пикирин уксак, мисалы бийлик эгер коррупцияга каршы күрөш мындай кош стандарттуу жүрсө, кош стандарттуулукка жол берилсе, элдин нааразы болуп турганын мындай эске алып атабы. Анткени жогоруда да айтылып кетти, баягы Сооронбай Жээнбеков Матраев маселесинде факты бергиле деп туруп алган эмеспи? Анан акыркы чечимдер дагы элдин нааразылыгын жаратпайбы, кандай? Бул жерде мисалы үчүн бул мамлекеттик саясаты болот. Ошонун ичинде эң негизги багыт бул коррупцияга каршы саясат деп. Мамлекет аныктап бул жерде мына булар жазасын же тигилер жазасын деген маселе эмес. Бул жерде мамлекет өзүнүн саясатын аныкташ керек. Ошол жерде мамлекет болгон соң, биз мамлекет болгон соң, ким кайсы функцияларды аткарат, ким кандай ролду аткарат. Булар мына силер жасагыла же болбосо тигилерден сурагыла деген маселе эмес. Бул жерде мамлекеттик саясат аныкталып, андан кийин анан ошо багыттарына жараша анан иш жүргүзүлүш керек. Ошол эле бардык коррупциялык иштер боюнча дагы, алдын алуу процесси боюнча дагы. Азыр албетте эгерде эмне үчүн ушул күнгө чейин көптөгөн биз мына 2005 жыл болду, 2010 жыл болду, мына 2020 жылда октябрдагы окуялар болду. Ушунун бардыгынын тең эң түпкү проблемасы коррупция болуп келди. Муну бардыгыбыз билебиз. Ошол коррупциянын эң негизги эле мындай дарысы бул ачык айкындуулук. Эгерде мурунку бийликтен кадамдарын биз кайталабайбыз, биз жаңы бир саясий бир маданият түзөлүү, коррупцияга каршы саясатты биз буралы десек, анда башка бир багыттарды иштеп чыгыш керек. Актуалдуу, элге эң биринчиси ачык айкын эмне болуп аткандыгы жөнүндө бардыгы маалымат берилгенде, ошондо элдин суроосу дагы азаят. Ошол эле методика боюнча кантип саналды? Ал методика, мисалы үчүн, ал жерде секретный деле эч нерсе болбош керек. Бул дагы бир коррупциялык схеманы илгертен бери эле жаратып келген. Мисалы үчүн 2004 жылы деле коррупция иштери боюнча эгерде анализ жүргүзүп көрсө, ал жерде деле из-за того, что жилищный кодекс кабыл алынбагандыктан кандайдыр бир приватизация эски методика менен саналып калган. Ну, аны бардыгын эле түшүнүш керек. Ошондуктан хотя бы методика мына саналып атат, мына незаконное обогащение боюнча мына момча кишини отургузулуп атат, ооба, анда хотя бы ошо методика менен мына саналып атат деп бийлик хотя бы көрсөтүп бериш керек. Элдердин суроосун жаралтпаш үчүн, эксперттердин суроосун жаралтпаш үчүн мына
ошондо анда ошо бийлик мына туура эле чечим чыгарыптыр, 2 миллионбу 1 миллионбу сомбу бюджетке салаптыр, туура экен деген суроосу коомдо жок калат. А эгерде биз аны, конечно, есть какие-то вещи, которые относятся к служебной тайне, но методика ал служебный тайнага деле кирбейт болуш керек деп ойлойм. Азыр Матраимовдон башка деле ушу октябрдан бери бир канча жемкорлукка шектелген адамдар мамлекетке акчаларды кайтарып берди, азыр да кайтарып атат. Биз ошолордун тизмеси боюнча кыска видеону көрүп алып, анан кийин талкуубузду улантсак. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өткөн жылдын октябрь айынан бери ар кандай кылмыш иштеринин негизинде мамлекетке 5 миллиард сомдон ашык каражат кайтарылганын жарыялады. Алар кимдер жана эмне үчүн каражат төгүштү? Арасында мурдагы өкмөт башчыдан баштап судья, бажычы, кремтөбөл, депутат, айыл өкмөткө чейин бар. Күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке келтирилген чыгым катары ири каражат төккөндөрдүн сап башында мурдагы бажычы Райымбек Матраимов турат. Матраимов казынага 2 миллиард сом, жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сом, милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев 100 миллион сом, жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиев 70 миллион сом, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Марат Аманкулов 50 миллион сом, Кримтөбөл Камчы Көлбаев 50 миллион сомдой, жоюлуп кеткен каржы полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев 20 миллион сом, түштүк батыш жана түндүк чыгыш бажычыларынын башчылары Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом, Абдуахап Боронбаев 8 миллион сом, транспорт жана жолдор министрлигинин стат катчысы Эрмек Мамыркалиев бюджетке 2,5 миллион сом, Кара Суу районундагы Савар айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов 1 миллион сом, Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев дагы мамлекетке миллион сом төлөп берди. Аталгандар тергөө менен кызматташууга барып, казынага акча төккөндөн кийин үй камагына чыккан же тилгат менен бошотулган. Жогорудагы санап өткөндөр коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу же мыйзам сыбайуу менен кылмышы козголгондор. Баса, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов мамлекетке жардам катары эле 100 миллион сом берди. Бирок ага удаалаш эле анын кылмыш иштери токтотулду. Коомчулукта коррупциялык, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга байланыштуу иштерди тергөө учурунда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү кандай аныкталып жатканы суроо жаратууда. Рахмат Токон мырза, ошо жогоруда видеодон көргөндө бир канча аткаминер мамлекетке келтирген чыгымдарын төлөп берип, үй камагына чыгышкан же тилгат менен бошотулушкан. Жаңы бийликтин ушул практикасы сиз кандай баалайсыз? Бул мыйзамдуу. Себеби мыйзамда бул көрсөтүлгөн. Эгер адам күнөөнү мойнуна алып, мен чын эле бул жол менен момда элди мамлекетти тонодум, момдун мойнун алам, момча тоногом, момчаны уурдагам, ушуну кайра берем десе, мындайча айтканда жана тергөө менен сделка сүйлөшүү деп атпайбы? Ошол тиешелүү документтер, протокол менен баягы келишим кол коюлуп туруп, бекитилип туруп, анан ошонун негизинде болот. Бул бир, бул жөн эле баягы тергөөчү сен мынча төлөсөң чыгасың, сен мынча төлөсөң чыгасың деп айрымдары талкуулап атпай, андай эмес. Бул атайын келишим, бул мыйзамда көрсөтүлгөн нерсе. Бул бир. Экинчи, жана Эркайым туура маселени айтып атат. Бирок Эркайым мен ойлойм, тергөөчүлөр деле, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери деле билет. Жөн эле баягы экспертиза деп атпайсызбы? Бул өтө орчундуу маселе. Ошол бул экспертизасыз, финансовый экспертиза деп коет, финансово-экономический экспертизасыз, бул 1 миллиард, 2 миллиард деп жөн эле жаза албайт эксперт. Себеби 3 жылдан кийинби, 3 күндөнбү, 30 жылдан кийин бун үчүн ошол бүгүн ошону бурмалаган, эгер чын эле бурмаласа, сиз айткандай болсо, анда бул аттууга кетет. Бул ошол өзү түрмөгө кетет. Аны баары билет. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул ишти билип туруп, богуреки тергөөчүлөр деле, жетекчилик деле баары мыйзамдаштардай кийин баягы сөз болбойлук, мындай болук. Ошон үчүн экспертиза жагынан мен ойлойм, экспертиза болуш керек. Бир эле мен улуттук коопсуздук кызматына азыр кайрылат элем. Ушундай ар кандай сөз, пикир, ойлор болбош үчүн ошол экспертизанын жана айтып атпайбы Эркайым методика определения деп
кантип аныкталган, кайсынын эмне, кайсынын негизинде, кандай нормалар менен, кандай принциптер менен, кандай методика менен деп ошону жарыялап элге көргөзсө, мына момунда болду. Министр финансовдун приказы, өкмөттүн токтому, жогорку кеңештин токтому же комитеттин момундай чечими деп туруп эле ошентип койсо эле маселе чечилет. Кайрат мырза, ошол эле бирге ошол кошумча эле ущерб дагы аныкталыш керек да. Мына момча ущерб болуптур деп. Ал көрсөткүчтөр жок да, ущерб момча болуптур деген көрсөткүч жок азыр. Сиз экөөбүз ал кылмыш ишин тааныбайбыз да, көргөн жокпуз да. Сиз экөөбүз деп мен айткан жок, мен коомчулукка бул ачык айкын болуш керек деген маселени айтып атам. Туура, мен да сизге кошулам, ошол үчүн жарыялаш керек да. Канчалык жашырса, ошончолук терс таасир тийгизет да. Коомчулук эң чоң күткөн суроосу ушул схема токтодубу? Жанагы Матраимовдун алып барып аткан схемасы же токтогон жокпу? Ошол суроого мисалы бүгүнкү күндө бийлик ушул жоопту бере албай атат. Коомчулук бул жоопту ала албай атат бул суроогочу. Эмчи бере албайт. Токтогон үчүн кусуп атышат бар. Ошол схемалар токтогон үчүн бажылардын баары деген көрүп атасыңар да. Максат мырза, мен азыр ушул жерден сурагым келип турат. Жогоруда биз видеодон көрдүк, бир канча кишини санадык, мамлекетке келтирген чыгымдарын төлөп бергендер. Ушул чыгымдар кантип аныкталып атат деген суроо коомчулукта дагы деле ачык бойдон калып атат да, көлөмү. Мисалы Жумалиев мисалы 1 миллиардты өзү айттыбы, мен ушунча чыгым келтиргем деп. Же коомчулукта ушунун баалы талкуулап атат. Биз бияктан мынакей ушул маселени көтөрүп атабыз. Башкасы завод менен. Эксперттер да айтып атат, акыйкатчы айтып атат. Мунун баардыгын азыр алып чыгып туруп, жа тергөөчүлөр туура расмий түрдө түшүндүрүп бериш керек. Анткени мындай болуп атпайбы? Балким мамлекетке 1 миллиард төктү, балким чөнтөккө дагы 10 миллион бердиби деген да суроолор болуп калышы мүмкүн. Ал суроону болбош үчүн мынакей биз күтөлү. Анткени бул маселелердин баардыгы жаңы тергөөчү чечпейт да. Анын үстүндө көзөмөлдөгөн прокурор бар, жетекчилер бар. Алар жакшы пресс-конференциясын даярдасын, пресс-релизин даярдасын. Анан ушинтип да коомчулукка чыгат анын баары. Аны эч ким жашырып жөн учуппай отуруп калбайт да эч ким. Бул жерде экинчи тарабы да бар да. Мүмкүн алардан окууга тебеленип аткандар. Экинчи тарабы эгерде ошого макул болбосо, анда сотко берсин. Экинчи тарабы дегенде ким? Ошол баягы айыпталып аткан адам барбы? Ущерб аныкталдыбы? Ошол кандай болду? Эмне ошондой да. Мүмкүн эмне себептен ал ошончо төлөп атат? Мүмкүн ал анча төлөбөш керек болчу, мүмкүн андан аз төлөмөктөр, ким билет да? Кайрат мырза, сиз эмне дейсиз? Балким азыраак төлөмөктөр, балким басым кысым болуп аткандыр деген. Кантип эсептеп атат? Ким эсептеш керек? Бул тергөөнүн ошондо өтүп атканда, тергөөнүн бул чын эле өзүнүн чектелген моменттер, аспекттери болот. Тайна следствие деп коюшат. Бирок эгер жана өтө секретный болбосо, сот ачык, аяка барып, мен мисал өтө резонанстуу иштерге барып турам да, жөн эле угуп, жана мониторинг өзүм үчүн өткөрүп атам да. Аякта кадимкидей жана сурак болот, ошол эле тергөө эмеге, эксперттерге, ошол эле кандайча жанагы көрсөтмө беришет, методиканы ошону көрсөтүшөт да. Ошон үчүн мен азыр жалпы биздин коомго туура маалымат бериш керек да, чекит коюлу элек. Булар келишим азыр ошондой практика болуп калды. Жаңы жазы процесстик кодекс ошондой жол берип атат. Эгер мен күнөөлүү эмесмин, мен до конца барам деп туруп алса, анда эч кандай проблема жок. Аякта тергөө өткөрүлөт, камакта болот. Андан булар уже өзүнүн күнөөсүн мойнуна алышты. Айрым жана эмесин төлөштү. Бул 100% эмес. Мунун да ичинде жана айтып атпасы миллиард деп төлөндү. Аякта 75 миллион акча менен төлөнүптүр. 922 миллион жана цементный заводдо ошондой баалап коюптур да. Мисалын келтирип атасыз. Башка эмелерде, иштерде ошондой эле болуп атат да. 100% жана наличка менен төлөгөн эле жок да. Чекит коюлу элек. Только сот чекит коет да. Бул иштер баары бир сотко жетет. Сот чечим кабыл алат. Албетте, бул иштер токтотулду. Түшүнүп атпайсыңарбы? Токтотулду. Булар деген кыскарган эмес, жокко чыгарылган эмес, акталган эмес, токтолуп турат. Эгерде дагы маалыматтар келчү болсо, ошол эле ЦРУдан алып келсин мынакей маалыматты. Ошол эле мынакей чет мамлекеттен сүйлөп атпайбы? Эксперти. Мен талдап чыкты, менин чыкты. Жөнөтсүн деп атпайбы? Официально заверенный. Мырза, коомчулукта дагы суроо жараткан маселе болуп калды. Бул Бабановдун төлөп бергеничи, ал эмнеге төлөп берди деп
Мисалы канча чыгым анан кетирди мамлекет? төлөп берди дегенден кийин эле анын кылмыш иштери кыскарып кетти да. Ал эмне үчүн төлөп берди деген суроо болуп калды да. Акталган жок. Кептин баары ушунда болуп атпайбы? Түшүнүп койгула. Эч ким акталган жок. Булар өздөрүнүн моюнуна алышты күнөөсүн. Төлөп келгени моюнга алдым деген сөз. Бабанов алган жок. Бабанов эч кандай эч кимге зыян келтирбептир деп аныктама. Жөн эле төлөп бердим деди. Жөн эле мамлекетке жардам. Аны баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Бир нерсени түшүнүш керек. Мынакей, октябрдын окуясына чейин кандай болгон? Бул жерде мындай болуп атат да. Октябрдан кийин мынакей, биздин иштегенибизден кийин кандай болуп атат? Рустам Мырзанын калы. Коомчулукта булар биз эксперттер, балки мамлекеттин ичинде өзүбүз булар түшүнөт деп ушундай ойлоно беришибиз мүмкүн. Бирок коомчулукта андай кабыл алынбайлы. Өткөндө мен коомдук транспортто бартам, эки жаш сүйлөшүп атат. Тоок урдаса деле бир бутун кайтарып берсе чыгарып кетпеген деп. Же болбосо алар айтат, анда деген көбүрөөк урдасаң бат чыгат экенсиң түрмөдөн деп атат. Коомдогу кабыл алуу маселеси ошол болду. Адилеттик деген түшүнүктү мындай бул тандамал күрөш менен түшүнүксүз эмелер менен жоюлуп атат. Коомдо ошол мунун жыйынтыгы ошол болот да. Жогорку бийлик эмне кылып атат? Жогорку бийлик деген ушу коррупция менен күрөшүүнү эркини мындай коомго месседж кылып бериш керек болчу да. Коррупцияга аеосуз күрөшөм деп. Тескерисинче андай болбой атпайбы? Мен каалаган менен күрөшөм. Бул болсо до конца, бул болсо ылдый жакта кантип кабыл алынат? Демек боло берет экен. Мен биягын эгер ылайыкташтырсам, сүйлөшсөм болот экен. Биягында жазсам болот экен. Рустам Мырза, бүгүн бул жерде процесстик кодекси ушундай жол берет. Ооба. Мыйзамдарда ушун жазып берип койгон да. 2007-жылы жогорку кеңеш кабыл алган болчу. 2019-жылы 1-январдан күчүнө кирди. Рустам Мырзадан сурагым келип турат да, мына бүгүн УКМК 5 миллиард жана процесс төлөндү деди октябрдан беричи. Бул дагы коррупцияга менен күрөштүн балким жакшы практикасыдыр. Сөзсүз түрдө бул дагы мурункуга салыштырмалуу айырма. Жок дегенде жоопко тартыла баштады. Жылыш. Мисалы коррупционерлер мурда мындай болуп атпайбы? Биздин күч органдарынын эң чоң проблемасы бул максат пакети. Ыңгайына жараша иш кылып атпайбы? Бийликке ким келсе, ошонун көзүн карап туруп, мисалы ошол бүт укуксуздук, саясий оппонент, ошол эле мисалы саясий оппоненттердин баарын камаган, зордук зомбулук кылган, иш козгогондун баарын бирөө жоопкерчиликке тартылдыбы бүгүнгө чейин? Эч ким тартылган жок. Алар болсо ыңгайына карап туруп, камакта отурат. Ыңгайына карап туруп, бийликтин заказын аткарып атпайбы? Бийликке жараша. Мисалы, эмне үчүн мен неге ишенбейм деп атам? 2020-га чейин, октябрга чейин эчтеке көрбөй, эчтеке билбей, жок эле жок деп, аркы дүйнөгө өтүп кеткен кишинде күбө катары эмесин жазып, көрсөтмөсүн жазып келген күч органдары эмне үчүн мындан кийин таза иштеп калыш керек да? Чоң рахмат. Максат Мырза, сиз октябрь окуяларынан кийин бийликке келгенсиз. Ошол октябрь окуяларында коюлган максаттар азыркы учурда дагы аткарылып атабы? Эми сиз го бийликтен кетип калдыңыз. Аткарылып атат. Ошон үчүн баары болгон да. Бийлик формасын алмаштырабыз, конституцияны алмаштырабыз. Мындай өтө баарын түшүнгөн бийликти туура пайдалана турган жана ошонун деген жоопкерчилигин мойнуна ала турган бийликти формировка кылабыз деп баарыбыз деген иштедик да. Мына октябрдан бери канча референдум өткөрдүк, шайлоолорду өткөрдүк. Өзүңүз кийин болбой калдыңыз бийликте. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүз бийликке барганда айтканбыз, оптимизация кылабыз. Өкмөттү кыскартыш керек, жанагы бюджетти кыскартыш керек, ошонун баардыгын деген эмеч керек деп. Ошонун негизинде мынакей биз деле түшүндүк да. А эгерде биз айтып атабыз да, элге деген көрсөтүш керек, үлгү бериш керек. Кандай үлгү? Мына айтып атпайсыңарбы, коррупция менен деген күрөшүүнүн деген белгиси. Белгиси ошол болду, өзүбүздөн баштадык. Кызматтан кеттиңиз. Кызматтан кеткенден кийин биздин жоопкерчиликти азыр президент өзү алды. Мына мен жетектеп аткан нерсенин баардыгы азыр түзмө-түз президент өзү көзөмөлдөйт. Рахмат. Кайрат Мырза, кошумчаңыз барбы? Ар бир бийлик тарыхты билесиз да. Келгенде эле сразу коррупцияны күрөшөм деп убада берет, жарлык чыгарат. Мисалы да, билебиз да, башталышы аябай жакшы болот да. Андан кийин башкача болуп бурулуп кетип атат да. Эми мен ойлойм азыр жылыш болуп атат. Жаңыден болду, көрүп атабыз. Жанагы эме жыйынтыгы пока жок ар бир кылмыш иштер менен. Бул тергөөнүн эмеси да, предварительный следствие деп коюшат да. Сот чекит коет бул эмеде. Мен сунушум биздин депутаттар мындай резонанстуу коррупцияга аралашкан чиновниктерге өмүр бою мамлекеттик кызматка бөгөт коюш керек деп. Ошон үчүн биз люстрация мыйзамын кабыл алыш керек деп чыкканбыз.
Азыр мынакей иллюстрация мыйзамын реалдуу түрдө мынакей боло турган шайлоодо деген келип жаңы депутаттар киргизиш керек. Жанагы уурлардын балдары тукум бийликке келбегендей кылган мыйзамдарды жазып чыгышыбыз керек болуп атат. Коррупция менен күрөшөлү десек, аягына чейин, до конца дегендей. Кустурууну көрүп атасыңар мынакей. Бизге чейин эч ким кустура албай отурду эле го. Биз бул жерде азыр коррупцияны талкуулап атабыз. Ал эми Бишкек шаарынын тургундары эмне дейт? Биз Азаттыктын кабарчысы Бишкек шаарынын тургундарына коррупция боюнча бийликтин күрөшү кандай жүрүп атат деген суроо салып көрдү эле. Азыр ошону көрүп алсак. Коррупция менен башында жакшы эле күрөшөбүз деп келген. Анан азыр көрүнбөйт го, чото кандай күрөшүп аткандары менин жеке көз карашымда жаап туруп кой берип коюп атышат. Мисалы Жумалиев да айтты, Матраимов да айтып атышат, мисалы чоң-чоңдо. Башында эле бошотуп мен буну спектакльбы деп ойлойм да, бул политическийчи. Мисалы мына кармап камап атпайбы? Камап төлөтүп атат. Эми төлөткөнү менен ким калбайт? Алардын баарын кайра иш козгоп дагы төлөтүш керек. Алардын жеген ичкендери момундай. Карапайым элдердин куураганын калыбына келтириш керек. Жакшы эле күрөшүп атат коррупция менен. Айрымдар көрө албастык кылып атат, менин оюмча да. Туура эмес маалымат кетирип атат. Ошо менин оюмча жакшы эле коррупция менен. Жана акча төлөп уйгамагына чыгарып аткандарды туура эле көрүнүш катары көрөсүз. Туура эле көрүнүш катары карайм, бирок ошону көбүрөөк суммада кылып коюшса, мисалы алар үчүн бир аз эле акча болсо керек. Канчалаган байлыктар бар. Ошону көбүрөөк суммада эле кылып коюшса, камагандан эмне аларды. Эми эч кандай эчтеке көрбөй элебиз, мисалы, билбейм, мен үчүн да эч кандай менин оюм да эми жеке. Күрөшкөндө эле эчтеке болгон жок, же бир өзгөрүүлөр деле болгон жок. Ошол болгону. Рахмат. Бийлик коррупция менен кандай күрөшөт? Аябай жакшы күрөшүп атат деп ойлойм мен. Негизи мурун мындай күрөш болгон эмес. Анча миллиондорду төлөгөн эч ким болгон эмес. Канча деген салыктар жашырылган. Бийлик эми алып жетишчи күрөшүп жатат деп айтса болот, бирок баягы ойдогудай эмес. Тандалмалар болуп калып атат да. Мындай өзүңөр байкап көрсөңөр, мындай эле өзүңөр эле менен так айтпай эле коеюн, мындай мына кече эле бирөө 1 миллиард төлөдү, ар жакта төлөдү дейт. Эми ал чын эле казынага түшүп атабы, түшкөн жокпу, аны да бир Кудай билет. Андай кайсы мыйзамдын негизинде ошонун эми чындап күрөшсө, мыйзамсыз баягандар чекесине тапса болот. Бул Бишкектин тургундарынын пикири болду. Токон мырза, мына уктуңуз өзүңүз дагы Бишкектердин тургунун чын эле күрөш жүрүп атабы, реалдуу күрөш болуп атабы коррупцияга? Эми албетте мурдага салыштырмалуу ачык айтыш керек да, жыныш бар. Мен ойлойм, эми баягы бул багытты өзгөртүш керек. Жанагы биринчи бул жерде да адам укугун сакташ керек. Мен бөбүрөккү уурдагандарды деле эми омусман табият ошондой экен, алардын да укугун сакташым керек. Арыздангандары барбы? Мен укугум тебеленди деп. Жок, мындайлар азыр жок. Арыз менен кайрылган жок. Бирок баары мыйзам чегинде адилеттүү, акыйкаттуу болуш керек да. Тигинде тигил бар экен, бул бар экен деп ошончо мен жана кошумча кетейин дегеним ушул да. Жанагы экспертиза жөнүндө айтпадым беле. Анан жар нерсени унутпагыла. Жанагы келишим койгондо, сделка со следствием дегенде ошондо биринчи баарын жазат. Мен моуну кылгам, муну кылгам, ошону далилдегем, мына факты, бул документ, мына моунда ушунун баарын суммалап чыгандан ошол жана 1 миллиард, 2 миллиард, же 10 миллион чыгат. Анан ошонун негизинде анан келишим түзүлөт да. Ал жөн эле баягы эч ким өзүнө мисалы бир сом алса жазбайт да мен 1000 сом урдадым деп. Мына ошону эске алса, тергөөчүлөр деле азыркы тергөөчүлөр баары билет. 5 жылдан 10 жылдан кийин өзү абак отурарын билет. Эгер мыйзам бузса. Ошон үчүн мен ошону дайыр жолу тактап кетет элем. Бул башталышы. Бул башталып келатат. Ушуну токтотпой аягына чыгыш керек. Чоң рахмат. Биздин берүүбүз аягына чыгып баратат. Мүмкүн болсо кыскараак жооп берсеңиздер 10 секундтан. Күрөш кандай жүрүш керек, Кайрат мырза? Эми биринчиден улуттук мамлекеттик стратегия кабыл алган болчу ошол сентябрда 2020 жылы. Ошонун негизинде анан албетте баш прокуратуранын өзгөчө ролу бар. Бул координациялоо ролу болуш керек. Ошону активдүүчү ушундай бир кеңешме менен
иштеши керек. Рахмат. Эми коррупция менен күрөш үчүн жогорку бийликтин, президенттин эрки болуш керек да. Эрки катуу болуш керек. Анан жарандык коомдун колдоосу болуш керек. Эркин көрүп атасызбы? Эркин болуш керек. Сот эркин болуш керек. Мен 3 багытта тең эчтеке көрбөй атам да. Бийликтин азына жөнөкөй сөз менен айтты. Спектакльде деди. Бул резюме да. Экинчиси жарандык коомду сын айткандарды азыр кандай кылып эме кылып атат, аны көрүп атабыз. Эми үчүнчүсү жана сот бизде эркинби азыр? Ким айта алат сот эркин деп? Чоң рахмат. Эркайым, сизде. 2005 жылы эле биз конвенцияны кабыл алганбыз, ООНдун коррупцияга каршы конвенциясын. Ошол жерде бардык эмне мамлекеттер кандай ишти алып барса ийгиликтүү болот деп жазылган. Бирок ошону эгерде толук кандуу аткарбай келип атабыз бүгүнкү күнгө чейин эле. Андан тышкары ОСРдин стандарттары бар. Көп нерселер бизге мындай жакшынакай биз өзүбүз мойнубузга алып ошону аткарабыз деп келгенбиз, бирок ошонун баары тең мындай чала аткарылып келгендигин да жыйынтыгы. Анан эң негизгиси бул коом менен иш алып барыш керек. Жарандык коомдун институттары менен иш алып бармайынча бийлик өзүнчө эгер иш алып барса бул натыйжага жетпейт. Муну жалпы дүйнөлүк практика көрсөтүп атат. Чоң рахмат. Максат мырза, күрөш дагы кандай уланыш керек? Коррупцияга каршы. Мындан да катуу уланат. До конца жетебиз. Коррупциянын түйүнө жетебиз. Айтып коелу. Ошон үчүн биз деген октябрда чыкканбыз аянтка. Ошон үчүн мыйзамдарды, конституцияны ошон үчүн өзгөртүп атабыз. Ошон үчүн азыр бүт бийликти деген мынакей жоопкерчиликти президент өзүнүн мойнуна алып атат. Ошон үчүн баарыбыз биргелешип, мына жарандык коом, бүт саясий күчтөр баарыбыз ушул бир нерсенин алкагында хотя бы чогулалычы, коррупциянын түйүнө жетели деп. Жөндөн эле кыйкыра бербей, мен көрбөйм, мен укпайм деп эле бияктан сүйлөй бербей. Рахмат маегиңиздерге. Жемкорлукка каршы күрөш кыргыз коомчулугунда талкууланган башка темалардын бири болуп жатат. Биз ушул теманы Азаттыктын эксперттер талайт программасында талкууладык. Программабызга акыйкатчы Токон Мамытов, юрист Кайрат Осмоналиев, жарандык активист Рустан Ахматбек, Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева, ошондой эле мурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов катышты. Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.